Асел Сыдыкова кантип өзүңдүн миллионду зарабатывать эткенди, кантип өзүңдүн империяңды, жакшы бизнесиңди куруп алса болот, кантип күндө эффективдүү болуп жүрсө болот, кантип ийгиликтүү болсо болот, кантип финансылык жактан эркин болсо болот дегенге өзүнүн кызыктуу, пайдалуу фишкаларын, секреттерин бөлүшкөнгө өзүнүн наставниги Вероника Танды мейманга чакырган. Вероника Тандын графиги аябай занятый болсо да, ал Аселге макул болуп турган түз эфирге келген. Вероника Тан легендарная личность, дүйнө жүзүндөгү эң чоң корпорациянын владелицасы. Корпорация Successful Resolve деп аталат. Successful Resolve дүйнөдөгү эң ийгиликтүү коуч тренерлерди алып келет. Алар Дональд Трамп, Тони Роббинс, Ричард Брэнсон, Роберт Кийосаки сыяктуу. Ал глобальный корпорация. 3 миллиондон ашык адамдарды окуткан. Адамдарга жашоосун өзгөрткөнгө жардам берген. Бул хрупкий леди легендардуу, ал крупный лидерлерди гана өстүрүп чыгарбастан, жөнөкөй эле адамдардан таланттуу, ийгиликтүү бизнесмендерди, мультимиллионерлерди өстүрүп чыгарган. Ал ошол корпорациянын ээси жана Global Women деп аталган аялдардын глобалдуу организациясынын жетекчиси. Ушундай легендарный личностьти Асел Сыдыкова түз эфирге чакырган. Чындап ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылыш керек, ошону айтып берди. Англисче сүйлөштү, Асел өзү которуп берип турду. Асел суроо берди. Сиз эмне үчүн ушул иштерди жасап атасыз? Эмне үчүн адамдарды өстүрүп чыгарганды улантып жатасыз? Адамдарды билимдүү, ийгиликтүү, мультимиллионер кыласыз. Сиздин видениеңиз эмне? Эмне үчүн сизге өзүңүздүн иштериңиз жагат? Вероника Тандын жообу. 12 өлкөдөн адамдар окуп атып турсаңар, баарыңардын часовой пояс ар кандай. Бирөөндө түн болсо, бирөөндө таң эрте. Силер билим алып окуп атасыңар. Демек бул силердин өскүңөр келип атканын билгизет. Бул башталыш эле. Ийгиликке бараткан жолдун башталышы билим алуу. Мен Вероника Тан, Сингапурдан болом. Мен ушул бизнесимди түптөгөм. 27 жылдан бери жолдошум Ричард Тан менен чогуу иштейбиз. Менин 3 неберем бар. Мен иштебей деле койсом болот. Үйдө отуруп, неберелериме, күйөөмө кам көрүп отура берсем болот болчу. Бирок мен өзүмдүн ишимди тандайм. Чындыгында бул мага жумуш деле эмес. Өзүңдүн сүйгөн жумушуң менен алектенгенде бул уже жумуш эмес, а жашоо стили, кызыктуу, көңүлдүү, ачуучу оюн болуп калат. Деп жооп берди. Верониканын офистери бүт дүйнө жүзүндө бар. Анын филиалдары дүйнө жүзүнө тараган. Малайзияда, Сингапурда, Австралияда, Лондондо, Түштүк Америкада. Башкача айтканда дүйнө жүзүндө. Мен эмне үчүн ушуну менен алектенем? Компания Successful Result бизнес адамдык потенциал менен иштейт. Адамдарды өнүктүрөт. Бул биздин бизнес. Биз ошону менен алектенебиз. Тони Робертс, Роберт Кийосаки, Харвейкер жана башкалар менен иштешип жүрүп, мен көп жыл мурун маанилүү нерсени түшүндүм. Ал түшүнүк ар бир адам ийгиликке татыктуу. Ийгиликтүү болуш үчүн адамда кандайдыр багытка арналган жакшы адаттардын набору болуш керек. Ал адаттардын бирөөсү силерде уже бар. Силер эрте туруп атасыңар, эртең менен билим алып атасыңар. Ийгиликтүү болуунун процесси үчүн менин билим менен азыктандырып атасыңар. Биринчиден чечим чыгаруу жана өзүңдү ошого арноо. Connected, өзүңдү толугу менен арнаганды билүү. Силер 90 күнгө өзүңөрдү арнадыңар, окуп атасыңар. Экинчи, силер себебин билишиңер керек. Эмне үчүн ушуну каалап атасың? Эмне үчүн ийгиликтүү болгуң келип атат? А дегенде эмне үчүн дегенди тактап алышыңар керек. Эмне үчүн эртең менен эрте туруш керек? Эмне үчүн билим алыш керек? Для чего? Почему? Сени эмне жылдырып атат? Ким үчүн жасап атасың? Балким бул жолдошуңар үчүн, ата-энеңер, балдарыңар же сүйүктүү адамдар үчүн, же мамлекет үчүнбү? Эмне үчүн жасап атасың? Вероника үчүн причина анын ата-энеси болгон экен. Ал ата-энесинин таң эртеден кечке чейин иштегенин көрчү. Алар бут кийимдерди көчөгө туруп алып сатышчу экен. Ошол ал үчүн чоң мотивация, кыймылдаткыч болуптур. Өтө бай, ийгиликтүү болом. Менин ата-энемде баары болот. Алар эчтекеге муктаж болушпайт деп.
Өзүңдүн эмне үчүн деген себепти таба алгандан кийинки кадам чечим чыгарыш керек. Абсолюттук түрдө 100%, 100% катуу чечим болуш керек. Чечим чыгаргандан кийинки кадам эмне болот? Сенде кыялың барбы, максатың, планың барбы? Андан кийинки кадам бардык тааныштарыңа өзүңдүн планыңды, өзүңдүн максаттарыңды жөнүндө айтып бер дейт. Эгер сен эрте эле өзүңдүн пландарың жөнүндө айтпасаң, демек сенде уят болуп калгандан көрө лучше пландарымды айтпай эле коеюн деген ишеним бар. Ошондуктан баарын айткыла. Менин максаттарым мындай, бул менин планым, мен эмдиги жылы бул жерде болом деп коркпогула бөлүшкөндөн дейт. Баарын айткыла. Көпчүлүк адамдар бөлүшпөйт. Аларда коркуу бар. Вдруг колуман келбей калса мени шылдыңдашат деп. Адамдар мен жөнүндө сөз кылышат деп коркушат. Кимдир бирөө завидовать этет, кимдир бирөөгө жакпайсыңар. Эмне болуптур кулап калсаңар? Айтканыңар аткарылбай калса эмне болот эле? Силер адамдарга айткандан кийин бул силерге кыймыл аракет кылганга шык берет. Батыраак жасайын, баарын айтып салдым деген жоопкерчилик пайда болот. Упражнение. Ар бир адамдын ичинде китеп бар. Башкача айтканда, ар бир адамдын бөлүшө ала турган маалыматы бар. Ар бир адам кандайдыр бир нерсеге эксперт. Бирок эч убакта китеп жазбайт. Бирок баары жазгысы келет. Бул упражнение ушундай, силер бардык досторуңарга, тааныштарыңарга, коллегаларыңарга китеп жазып атам деп айткыла. Мейли алар эмне деген китеп, эмне жөнүндө деген суроо беришсин. Ошондо силер ойлонуп баштайсыңар. Башкача айтканда процесс башталат. Силерди действовать эткенге заставить этет. Билим алып алгандан кийин кыймыл аракет баштайсыңар. Кийинки этап. Өзүңөрдү туура, керектүү адамдар менен курчагыла. Силерди алдыга тартып, шыктандырып, мотивация берип турган адамдар керек. Семинарларга катышып, ийгиликтүү адамдардын арасында болгула. Билимин үйрөтүп, мотивация берип, максатка тезирээк жетиш үчүн сүрөп турган наставник болгон жакшы. Мунун баары өзүңө болгон ишенимди бекитиш үчүн. Өзүңө болгон ишеним болгондо гана адам действие кылат, кыймыл аракет кылат. Эми кийинки этап кыймыл аракет, действие. Өзүңөргө инвестиция кылгыла. Дайыма өсүп өнүгүп туруш үчүн. Бул ийгилик үчүн эң маанилүү. Эгерде өспөй калсак, анда өлөбүз. Биз деле өсүмдүк сыяктуубуз. Бизге дагы удобрение керек. Биз өсүп турушубуз үчүн сугарылып турушубуз керек. Силердин акылыңардын күчү мээңерге салып аткан билимиңерге жараша болот. Жашоодо бир нерсени жаратуу жолунда баратканда сөзсүз түрдө проблемалар, ар кандай кыйынчылыктар болуп турат. Негативдик адамдар критикалашат, шылдыңдашат. Ошондуктан жакшы билим болуш керек ушулардын баарынан өткөнгө. Суроо: адамдарды эмне ийгиликсиз кылат? Эмне үчүн кээ бир адамдар утулуп калышат, жеңилип калышат? Кантип лузер болбош керек? Эмнеден сактаныш керек? Биздин семинарда эки башка адамдар болот. Эмне үчүн бири ийгиликтүү болот, а экинчиси ийгиликсиз? Мурда кандай болсо ошондой эле калды. Аларды эмне бөлүп турат? Эмнеси менен айырмаланат? Бул так ушул биз айтып аткан действие, кыймыл аракет. Эмне үчүн кээ бир адамдар ийгиликке жетет, а кээ бирлери кулап калат, ийгиликсиз боюнча калышат? Алар алган билимдерин колдонушпайт. Башкача айтканда, баары эле билим алышат, бирок ал билимдерин аз эле адамдар колдонот. Биздин байкоо жүргүзгөнүбүзгө караганда, алар өздөрү каалагандай кыймыл аракет кылышат. Окушат, билимдерди алышат, бирок өз каалагандай жасашат. Анан албетте башкача результат алышат. Ката кетиргенден коркпогула. Жөн гана алган билимди колдоно бергиле. Адегенде практика кылып үйрөнүп алайын дешет, же отуруп алып анализдей беришет. Анализируют, пока не парализируют. Башкача айтканда, өтө эле көп анализ кыла беришет. Баары эле идеальный болсун деп күтүшөт. Идеальный моментти, идеальный кырдаалды күтүшөт. Бирок идеалдуу убакыт келбейт. Ошондуктан ката кетиргенден коркпош керек. Жөн гана кыймыл аракетти башташ керек. Жеңүүчү менен лузердин айырмасы действие, кыймыл аракет. Победитель деле коркот, бирок ал ага карабай кыймыл аракетти кыла берет. Кээ бирлер ойлошот, мында бир секрет бар деп. Эч кандай секрет жок. Жөн гана жасай берүү керек.
Биринчисинде болбой деле калышы мүмкүн. Толтура каталар болот. Жаман көрүшү мүмкүн. Мейли, бул проблема эмес. Кайра баштан баштай бергиле. Практика кыла бергиле. Кээ бир адамдар айтат: инвестор болгум келет, пассивный доходко чыккым келет, сатуу менен көп доходко чыккым келет. Бирок алар кыймыл аракет кылганга даяр эмес. Счет ачышпайт, кичинекей инвестиция кылышпайт. Аз акчасын жоготкондон коркушат. Кантип алар инвестор болгонду үйрөнүшөт, башташпаса, даже счет ачышпаса, акчасын чыгаргысы келишпесе, аз болсо да инвестиция кылышпайт. Аз акчасын жоготконго алар даяр эмес. Башында каталар болот. Кээде эле дароо жакшы болбосо. Акция боюнча профессионал болуш үчүн акция сатып алуу керек. Үйрөнөсүң, ката кетирип атып үйрөнөсүң. Көбүнчө адамдар миллионер болгусу келет. Балким дүйнө жүзүндөгү миллионерлердин сыры бар болуп жүрбөсүн? Кантип чындап бай болсо болот? Кантип Леватон Праданын любой сумкасын сатып алса болот? Кантип бизнес класс менен саякаттап жүрсө болот? Кантип өзүң үчүн эчтекеден отказ кылбай жашаса болот? Мунун секрети эмне? Мунун жолу ар бириңер үчүн бай болуш үчүн таблетка тапкыла. Эң бай күйөөгө тийгиле. Лотерея сатып алып утуп алгыла. Мунун баары тамаша. Эч кандай чудо жок, эч кандай сыр жок. Бай үй бүлөдө төрөлүп, ата-энеси байлыгын өткөрүп берип, даяр жашоого келгендерден башкасында эч кандай сыр жок. Вероника 65 жашта, абдан ийгиликтүү. Ал эмнени кааласа баарын ала алат, абсолютно баардыгын өзүнө позволить эте алат. Бирок ал буга бир түндө эле келип калган жок. Ал иштеген 27 жылын арнаган ушундай состоянияга жетиш үчүн. Бирок жакшы жаңылык. Бай болуш үчүн 27 жылдын кетириштин кереги жок. Бай болуунун секреттерин силер окуп атасыңар. Адамдар интернетте иштеп отуруп эле бир түндө эле миллионер болуп калып атышат. Көптөгөн бизнесмендер акцияларын сатып бир түндө эле миллионер болуп атышат. Булардын баары удачливый адамдар. Бирок бай болуш үчүн номер биринчи секрет бул аракеттенүү, иштөө, билим алуу, билимди колдонуу. Ийгиликке жетүүдө сөзсүз түрдө проблемаларга, кыйынчылыктарга кезигесиңер. Алардын баарын алган билимдериңер менен чечесиңер. Инстаграмда өзүбүз